Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана жалпы эле биздин сүйүктүү угармандарыбыз. Сиздер менен Гапыр Мадаминов агайыбыздын Дасторкон четиндеги университет программасынан номер 20 тема. Өз аймагындагы, өлкөдөгү үлгүлүү, белгилүү инсандарды таанып билүү жана алардан үйрөнүү деген теманы агайдын айтып берүүсү боюнча уга аласыздар. Видео сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Андемесе, урматтуу угармандар, сабакка көңүл буруңуздар. Салам, Салтанат. Дасторкон четиндеги университет темабызды улантабыз. 20 тема. Өз аймагындагы, өлкөдөгү үлгүлүү, белгилүү инсандарды таанып билүү жана алардан үйрөнүү. Бул үй бүлөдө, дасторкон четинде ата-эне балдары менен өтүүчү эң маанилүү сабактардын бири. Анда алгач дасторкон четинде балдарга өзүнүн айылы, коңшулары, туугандары, айыл өкмөтүнүн аймагындагы, районунун аймагындагы, андан ары областтын аймагындагы белгилүү, үлгүлүү адамдар жөнүндө сөз козгоп, маселе айтты. Мында өзгөчө ошол өзүнүн айылындагы же аймагындагы адамдардын инсандык асыл сапаттары, мисалы чынчылдыгы, адамгерчилиги, эмгекчилдиги, ыймандуулугу, берешендиги, марттыгы, кайрымдуулугу жөнүндө сөз айтса жакшы. Өзгөчө ошол адамдардын асыл сапаттарыны таанытып, ошолорду бөлүп, өзгөчө бир суктануу менен, урмат менен, ыхлас менен айтып берсе, балдарда ошондой асыл сапаттарга кызыгуу азыр белгилүү, бардыгыбызга белгилүү, мындай ийгиликке жеткен, бай болгон, амал, мансапка жеткен адамдар көп эле, бирок инсандык асыл сапаттарга жетип, ошону өзүдө өмүр бою алып жүргөн адамдар өтө аз болот. Ошолорго маани берүү зарыл. Мында ал адамдардын инсандык сапаттарынын үй бүлөдө, жумушта, эл арасында, той тамашада, көчөдө, элдик жыйындарда чагылышы жөнүндө сөз кылып, ошол адамдардын кичпейилдиги, мээримдүүлүгү, ак ниет, ак көңүлдүүлүгү жөнүндө, бул сапаттардын баалуулугу жөнүндө сөз айтса жакшы болот. Ысқақ Разаков айтмакчы, бай жашоого болот, үлгүлүү, өрнөктүү жашоо кыйын демекчи. Ошо үлгүлүү, өрнөктүү адамдарды таап, алардын атын атап, балдарды ошонун мисалында тарбиялоо жакшы болот. Андан ары республика
өлкө масштабында белгилүү инсандарды айтып, алардын дагы инсандык сапаттарыны, алгач инсандык сапатыны, анын чынчылдыгы, адилеттүүлүгү, элдүүлүгү, кайрымдуулугу, ак ниеттиги жөнүндө айтып, эли үчүн жасаган эмгегине анан өтсө жакшы болот. Андан ары кепти улам ошол белгилүү инсандардын, белгилүү дегенде айылда белгилүү, көчөдө белгилүү, анан район, область, республика, өлкө масштабында белгилүү ушу тепкич менен баруу. Андан ары алардын бүткөргөн эл үчүн бүткөргөн улуу иштерин айтып берүү. Ушуга маани берүү керек. Алгач инсандык сапаты, андан кийин алардын бүткөргөн иштери жөнүндө айтып берүү. Андай десе кээде үйдө отурган апа, эне, же дыйкан, же жөнөкөй малчы, же жөн эле ишкер, атак даңкы чыкпаган, улуу ишке бүтүрбөгөн адамдар жөнүндө айтыш керекпи деген сөз болушу мүмкүн. Ооба, дал ошол адамдарды көбүрөөк айтуу керек. Чыныгы инсан болуп, башкаларга үлгү болуу үчүн албетте депутат болуп, область, республика, мамлекет башчысы болуу, жөнөкөй катардагы инсан болуп, бирок адамдык сапаты үлгү болгон адамдар жөнүндө салмактуу, мазмундуу, токтуу, ошол эле убакта кызыктуу баяндарды жасап, икаяларды айтып берип, окуяларды айтып берип, алардын адамгерчилиги, инсандыгыны далилдеген бир турмуштук мисалдарды айтып берсе, ошону кызыгуу менен, суктануу менен айтып берсе, балдар да дагы ошондой инсандык сапатка кызыгуу тарбияланат. Ал эми республика, өлкөбүз масштабында айтканда, албетте көп улуу белгилүү адамдарыбыз бар. Алар жөнүндө китептерде айтылып, жазылып жүрөт. Бул Чыңгыз Айтматов, андан илгери Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдырахманов, жана башка көптөгөн инсандар. Алар жөнүндө тарыхта, адабият, башка чыгармаларда айтылып. Ал эми дасторкон четиндеги университетте көбүнчө китептерде жазылбаган, алы аты аталбаган адамдар жөнүндө айтса дагы кызыктуу болот. Мисалы, кимдер дегенде Аскар Салимбеков, Султан Раев, Дүйшөн Шаматов, Сабырбек Жумабеков, Нуржигит Кадырбеков, Исакбек Боев, Мамбет Мамакеев, Чынара Саттарова, Абдыган Эркабаев, Салижан Шарипов, Канат Бегалиев, Каныбек Исаков, Металлов Мамытов, Абдувахаб Нурбаев, жана башка көптөгөн инсандар жөнүндө айтып берсек, алардын инсандык сапаты, элге кылган кызматы жөнүндө айтсак эң жакшы үлгү мисал болот деп ойлойм. Мындай улуу инсандардын өмүр баяны, аткарган иштери, инсандык сапаттары жөнүндө өздөрү бир аз маалыматты алдын ала алып, же болбосо балдар менен чогуу китептен, энциклопедиядан, же интернеттен чогуу табып, сүрөттөрүнү көрүп, анан ортодо талкуулап, ошолордун жакшы сапаттарыны белгилеп, мисалдар
Hикаялар менен кошуп айтып берсе, балдарга өтө жугумдуу, таасирлүү болот деп ойлойм. Эгер андай үлгүлүү инсандар айылда болсо, жөнөкөй коңшу болсо, ошо көчөдө жашаса, жакын арада жашаса, ал адамдар менен балдарды тааныштырып, бир күн чай уюштуруп, дасторкон четиндеги университетке же мейманга бир чакырып, 1 саат алардын сөзүн угуп, эшитип олтурса, балдарга дагы таасирлүүлүгү жакшы болот. Ал эми республика, өлкө масштабыдагы белгилүү инсандар жөнүндө сөз боло турган болсо, алар жөнүндө видеороликтерди, кинофильмдердин үзүндүлөрүнү, интернет маалыматтарды чогуу көрүп, талкуулашса, дагы таасирдүүлүгү жакшы болот деп ойлоймун. Жыйынтыгында балдарга ата-эне биз дагы силердин ошолордой үлгүлүү элдик инсан болууңарды тилейбиз. Кудай ошондой жакшы инсан болууга жеткизсин деп